Ссылканы тезтен группаларга таратабыз. Жакшы угулуп атыптырмын, көрүнүп атыптырмын. Классно. Тез менен ссылканы группаларга таратабыз. Итак, вебинарыбыз айтылган убакыттан 5 минутта кийин башталып атат. Бүгүн сиздер менен аябай сонун темада сүйлөшмөкчүмүн. Көптөн бери сиздер менен көрүшпөй сагынып калдым. Группаларга таратабыз. Geç калгандарды дагы айтабыз, батынан кирсин деп, Саламатсыздар, урматтуу партнерлор, биз болсо вебинарды баштай берели. Аты жөнүм Абдрахманова Чачкей Абдрашидовна, компания Oriflame'де директор, в открытой квалификация золотого директора. Ким кайсыл шаардан кирип атканын кошо жазып койсоңуздар, андан дагы сонун болот. Көрүп атам, Москва дейт. Бүгүн сиздер менен компания Oriflame'де канча жол менен акча тапса болот? Компания Oriflame бизге кандай мүмкүнчүлүктөрдү сунуштайт? Мына ошол тууралуу мен сиздер менен кеңири сүйлөшмөкчүмүн. Компания Oriflame'де канча түрдүү жол менен киреше алса болот экенин мен дагы өзүм биринчи укканда аябай таң калганмын. Негизинен биздин компанияда 8 жол менен киреше тапсаңыздар болот да. Биз азыр ошолор тууралуу бүгүн сүйлөшмөкчүбүз. Калуга дейт. Аябай сонун, молодцы, ребята. Давайте бүгүн өзүңүздөргө блокнот ручканы жаныңыздарга алып отурсаңыздар, себеби жазма иш болуп калат. Өзүңүздөргө керек моменттерди блокнотко отметка кылып алсаңыздар, сөзсүз түрдө презентация өтүп атканыңыздарда ушул нерселер сиздерге кереги тиет. Анда эмесе кеттик. Биз компания Oriflame'де канча жол менен киреше тапсак болот? Биринчилерден болуп бул үнөмдүү, экономия. Экономияны көпчүлүгүбүз бул доходтун түрү катары кабыл албайбыз да, эсептебейбиз да. Бирок карап көрсөк, бул бизге кадимкидей эле киреше болуп эсептелинет экен. Элестетиңиз, сиз бир жерге барып 100 сомго эмес 80 сомго сатып ала турган болсоңуз, 20 рубль сиздин чөнтөгүңүзгө калып атат. Значит, сиздин кирешеңиз 20 рубль экен да. Эгерде биз базарга барып, же болбосо магазинден кирип туруп, 1000 рубльдук турган нерсени 1000 рубльга эмес, 800 рубльга алсак, 200 сом чөнтөгүбүздө калып атат. 200 сом бул бизге калган киреш экен. Мен дагы буну эч качан ойлогон эмесмин. Когда ушул компанияда экономия бул кирешенин түрүнө кирет дегенде аябай таң калганмын. Ошодон кийин мен дагы мурун скидка ушундай болуп аткан нерселерге көңүл бурчу эмесмин да. Биздин компанияда кандай? Келип эле просто катталып койгонуңуз үчүн компания сизге бардык продукциянын ассортиментине 20% скидка кылып берип атат да. Бул эң эле выгодный деп ойлойм. Себеби биз негизи эле магазинге киргенде акция болуп аткан, скидка болуп аткан нерселерди издейбиз да. Бизге компания бүт акция болуп атабы, болбойт абы, кайсыл нерсеге болбосун бардыгына 20% сразу автоматически скидка берип атат да. Элестетиңиз, сиздин чөнтөгүңүздө өмүр бою 20% арзандатуу жүрөт компаниянын продукцияларына. Бул кирешенин биринчи түрүнө кирет. Ал эми экинчи түрүнө кирешенин бул сатуу. Продажа. Эгерде биз сата турган болсок, биз как компаниянын партнеры катары уже мен биринчи айткандай эле 20% скидкабыз бар. Если биз каталогту тааныштарыбызга, туугандарыбызга же болбосо көчөдө тааныш эмес адамдарга деле көрсөтүп, ошол каталог аркылуу заказ ала турган болсок, бизге чисто 20% чөнтөгүбүзгө пайда калат. Элестетиңиз, каталогдо 1,5 миңден ашык ассортимент бар. Бул аябай широкий ассортимент. Ошол сиздин бир чоң супермаркетиңиз деп эсептеңиз да. Сиз чоң супермаркетти просто жаныңызда алып жүрөсүз. Адамдарга барып көрсөтсөңүз, эгерде сизге заказ бере турган болсо, сизге 20% пайда калат. Сиз канчалык көп саткан сайын ошончолук көп пайда табасыз. Бул биздин аябай эле бизге удобный. Эгерде
Эгерде биз канчалык сата турган болсоң, ошончо калып аткан болсо, смотрите, элестетиңиз, сиз бир магазин ачышыңыз үчүн сизге аябай көп акча керек болот, туурабы? Во-первых, сиз магазинди ачканга или арендовать эткенге, или сатып алганга сизге биринчи очередь акча керек болот. Экинчиден, анын ичин сиз товар менен толтурганга дагы акча керек болот. Үчүнчүдөн, сиз ал магазинде всегда ачып отурсаңыз гана сода болот. Эгерде ачпасаңыз, ал жерде сода болбойт. А биздин каталогдо сиз постоянно жаныңызга алып жүрүп, кайсыл жерге алып барып көрсөтө турган болсоңуз деле, сизге всегда 20% чөнтөгүңүзгө пайда кылат. Бул кирешенин экинчи түрүнө кирет. Сиздер өзүңүздөрдүн деле жакындарыңыздардан или өзүңүздөрдөн деле байкап көрсөңүздөр, аябай ушул продажа менен иштеп көп акчаларды зарабатывать этип аткан адамдар бар да. Эми көп дегенде 100 миң, 200 миң табыш кыйын сатуу жолу менен. Сиз жок эле дегенде өзүңүздүн кичинекей расходторуңузду чыгарып алсаңыз болот да. Менин командамда аябай ушул продажа менен иштеп, өзүнүн квартплатасын, баскан турганын, өзүнүн мелкий расходторун дайыма как подработка катары колдонуп, ушул жол менен акча таап жүргөн адамдарыбыз көп. То есть, эгерде колуңуздан сатыш келе турган болсо, бул дагы сонун эле мүмкүнчүлүк. Компания Oriflame'де сиз ушуну колдонсоңуз болот. Кирешенин үчүнчү түрүнө бул өзүңүздүн личный жасаган товарооборотуңуздан 3%тен 20%ке чейин кайра кайтарып берүү. Элестетиңиз, буну биз азыр современный тил менен айтканда хэшбэк деп коебуз да. Сиз бир магазинге барып покупка кылдыңыз, ал магазин сизге өзүңүз ошол жерден сатып алганыңыз үчүн азыр ар түрдүү жолдор менен сизге какой-то бир өлчөмдөгү акчаны кайра кайтарып берип атат. А компания Oriflame сизге өзүңүз ушул компаниянын продукциясын өзүңүзгө сатып алганыңыз үчүн 3%тен 22%ке чейин кайра автоматически сиздин номериңизге как айлык катары жазып берип атат да. Бул сиздин гана өзүңүздүн личный жасаган товарооборотуңуздан. Али биз адам чакыруу жөнүндө сүйлөй элекпиз. Бул кирешенин 3-чү түрүнө кирет. Ал эми 4-чү кирешенин түрүнө бул сиздин командаңыздын жасаган товарооборотунан, сиз чакырып келген адамдардын жасаган товарооборотунан 3%тен 22%ке чейин кайра кайтарып берүү. Вот именно ушул жерден сиз аябагандай чоң-чоң акчаларды зарабатывать этишиңиз мүмкүн. Элестетиңиз, сиздин командаңызда 300 балдык товарооборот болот да. 300 балдык товарооборот болсо, 300 балдын 3%-ин кайра кайтарып берип атат. Карап көрсөңүздөр, эгерде сиздин командаңызда 700 балдык товарооборот болуп аткан болсо, 700 балдын 6%-ин өзүңүздүн личный товарооборотуңуздан тышкары. Бул товарооборот сиз чакырып келген адамдардын жасаган товарообороту. Ал эми эгерде сиз 7000 бонус балл жасай турган болсоңуз командаңыз менен, да, примерно 1 балл 40 рубльга барабар. Эми эсептеп көрүңүз. 7000 бонус балл бул примерно 200-250 миң рубль. 250 миң рубльдын сизге компания 18%-ин кайра кайтарып берип атат. Эгерде сиздин товарооборотуңуз 4000 балл бонус болсо, бул примерно 160 миң, 170 миң, да? 170 миңден 15%-ин кайра кайтарып берип атат. Вот мына ошондой команданы куруу менен, команда түзүү менен сиз именно ушул жерден чоң-чоң акчаларды зарабатывать этсеңиз болот. Андан кийинкиси бул кирешенин 5-чи түрү маркетинг план боюнча берилүүчү бонустар. Маркетинг план бизде бар, план успеха деген китеп. Ким 9%тен жогору болгон адамдарга бизде компания тарабынан мына ушул план успеха деген китебибиз белекке берилет. Ошол план успехада ар бир уровеньге, ар бир жаңы званияны жапканыңыз сайын сизге компания тарабынан долларовый премиялар бериле баштайт. Мисалы, сиз директор званиясын жаптыңыз, сизге компания айлыктан тышкары еще $1000 премия берип атат. Да? Вот золотой директор болдуңуз, компания сизге $2000 премия болуп атат. Ар бир тепкичти басып өткөнүңүз сайын сизге айлыктан тышкары ушундай долларовый премияларды берип турат. Мен азыркы күндө директор болсом, мен уже маркетинг план боюнча өзүмдүн $1000 премиямды алдым. Кудайга шүгүр да. Азыркы күндө менин золотой директор званиясына квалификациям кетип атканы үчүн мен Кудайым буйруса, жакынкы күндөрдө эгерде мен ушул золотой директор званиясын
тастыктап компанияга доказать этип бергендигим үчүн компания мага старший директор үчүн $1,500 жана золотой директор болгонум үчүн $2,000. Общий $3,500 мага как премия катары айлыктан тышкары берет. Бул эң эле сонун мүмкүнчүлүк деп ойлойм, себеби башка жумушта бизге премия бериши мүмкүн. Бирок болгону 2,000, 3,000 да ашып кетсе 5,000ге чейин мен эч качан $1,000 премия берди деген ишти уга элекмин да, Москвада канча жылдан бери иштесем дагы. Андан кийинкиси ситуацияга жараша берилүүчү бонустар. Бул дагы компаниянын эң бир сонун мүмкүнчүлүктөрүнүн бири деп айтсам болот. Былтыркы жылы мен директор званиясын жапканым үчүн маркетинг план боюнча мен $1,000 премияны алсам, андан тышкары компаниянын основать этилгенине 50 жылдан ашкандыгы үчүн компания мага юбилейный бонус деп еще 50,000 бонус берип атат да. Элестетиңиздер, бул просто так компанияга ушундай юбилей болуп калгандыгы үчүн гана да. Андан тышкары бизде дагы адреналин былтыркы жылы болду, азыркы күндө турборос деген бонус болуп атат. Менеджерлер үчүн сиз директорский званияга чейин жасаган эмгегиңиз үчүн дополнительно айлыктан тышкары 40,000 рубль төлөп берилип атат да. Бул дагы эң сонун мүмкүнчүлүк. Азыркы күндө жаңы менеджер болуп аткан же болбосо менеджерлик статусунда жүргөн биздин консультанттарыбыз болгон болсо, сөзсүз түрдө ушул условияларын түшүнүп, так туура аткарып туруп, ушул бонустарды алып алсаңар болот. Былтыркы жылы ушундай сонун адреналин деген бонусту менин жолдошум Мирбек Айдарбеков да өзүнүн $1,000 премиясынан тышкары 50,000 юбилейный бонустан тышкары еще 40,000 рубль дополнительно алган да. Бул бир семьяга жакшы эле мындай кошумча болот деп айтсам жаңылышпайм. Андан кийинки компаниянын эң сонун кирешелеринин түрү бул автобонустар. Автобонустар компания Oriflame ушунчалык щедрый. Прям директор болгонуңуздан баштап сиз компаниядан автомобиль алуу үчүн акчалай сыйлык ала баштайсыз. Же болбосо каалаган машинаңызды биринчи бул директор званиясынан баштап Шкода маркасындагы каалаган машинаны либо Rapid, либо Octavia, неважно да, кайсыл тандасаңыз, ошону сиз барып салондон прям жаңы масло машина алып минип кетишиңиз мүмкүн. Компания сизге условия берет, шарт коет. Эгерде сен ушул каталогдо ушундай кылсаң, мен сага мончо премия берем. Сен эси ошол условияны так туура аткара турган болсоң, компания ар бир каталогдо айлыктан тышкары автобонустарды бере баштайт. Ошондой эле бриллиантовый директор званиясынан баштап компания уже силерге премиум класстагы машиналарды белекке берет. Бул стоимость 2,150,000 рубльдан жогору. Каалаган любая маркадагы машинаны сиз автосалондон барып ала турган болсоңуз, компания сизге ошон үчүн акча бөлөт. То есть сиз үчүн ошол машинаны төлөйт, бирок сизге шарт коюп берет, сиз ошол шартты аткарышыңыз керек болот да. Бул дагы бир аябай сонун мотивация бере турган. Мен ошол автобонус программасы боюнча за получение максимальный бонус алгандыгым үчүн быйылкы жылы биздин өткөрүлгөн Москва Сити филиалынын Wow Fest мероприятиясында ушул автобонус алгандардын арасында чыкты. Мен өзүм күткөн эмесмин, бирок аябай сүйүндүм. Себеби компания мага айлыктан тышкары ушундай сонундагы машина алышым үчүн бонустарды берип аткан болсо, мен ошол бонусту күйдүрбөй алганга аракет кылышым керек да. Если компания берип атса, биз алганга аракет кылышыбыз керек, туурабы? Андан кийинки эң сонун көпчүлүккө бардыгына жаккан бул кирешелердин түрү бул саякат. Ким саякатка баргысы келет? Тем более бесплатно. Плюстарды коебуз. Ким баргысы келет? Мен билем, мен ишенем. Ушул жерде отурган, ушул комнатадагы отургандардын бардыгы саякатка баргысы келет. Себеби ар бир адам бул жашоодо бир кандайдыр бир сонун жерлерди көрүп, сонун жашоодо жашагысы келет да. Мен компания Oriflame'ге келип биринчи жолу саякат эмне экенин түшүнгөнмүн. Келгенде мага ушундай саякаттарга барсаң болот, тем более бесплатно, эч кандай бир тыйын акча төлөбөйсүн дегенде мага чындыгында как будто бир жомоктой эле сезилген. Кантип эле мени чет мамлекетке бир тыйын акча төлөтпөй алып барып койсун деген
аябай бир таң калыштуу болгон. Бирок мен ушул жердеги мага акчалар жаккан үчүн, ушул жердеги мага бонустар жаккан үчүн мен ошол званияларга иштеп отуруп эле былтыры менеджерская конференция Хорватия мамлекетине квалификация болгонмун. Жолдошум экөөбүз, командабыздан еще дагы бир менеджер кызым. Ошондой эле бул жерде сиздер если активный, ушунчалык послушный консультант боло турган болсоңуздар, не то что компания силерди вознаграждает, да, еще даже спонсоруңар силерди вознаграждает. Менин спонсорум Улкан Ташбаева. Аябай чоң ыраазычылык билдирем, учурдан пайдаланып, мага шарт койгон. Эгерде Чачкей сен ушул убакта ушул жумушту жасасаң, мен сага Турцияга путевка алып берем, барып эс алып келесиң бекер деген. Мен өзүмүн спонсорумун условиясын толугу менен, ашыгы менен аткаргандыгым үчүн мага Асылбек Анарбаев, Улкан Ташбаева экөө путевка алып беришкен. Былтыры мен биринчи загранпаспорт алып, биринчи Турция мамлекетине барып эс алып келдим. Андан кийин бир күндөн кийин эле кайра Хорватия мамлекетине барып келдик да. Элестетиңиздер, былтыры май ичинде мен бир айда 2 жака саякатка барып атам да. Андан кийинкиси биз былтыры Хорватияда жүрүп, шунчалык компаниянын мощный, шунчалык күчтүү, шунчалык бай экенине ынанып келгенде биз жолдошум экөөбүз кайтканда айтканбыз да. Биз эч качан компаниянын өткөргөн конференцияларын бирин дагы пропускать этпейбиз. Себеби андай нерсени ар бир адам баласы көрүш керек. На самом деле ошондой жерди, ошондой нерсени ощущать этиш керек. Ошондой отельде, 5-звездный отельде жашап көрүш керек, хотя бы 5 күн болсо дагы да. Ошондой шведский столдон барып калашыңызча калаган нерсени, өзүңүздүн көңүлүңүз сүйгөн нерсени калашыңызча калаган өлчөмдө жеп, ошол нерсени сиз сезишиңиз керек да. Келгенде биз ушунчалык сонун настрой менен келгенбиз, биз бир дагы пропускать этпейбиз деп ошол обещаниябызга тура алдык деп айта алам. Себеби Кудайым буйруса ровно бир неделядан кийин, бүгүн воскресенье, кийинки воскресенье, ровно 7 күндөн кийин биз өзүбүздүн 3-чү саякатыбыз Турция мамлекетинин Анталия шаарына Starlight деген отель 5+ звезд, да, в категории VIP. Ал жерге жөнөкөй адамдар барып эс ала албайт экен. Биз для интереса просто интернеттен карап көрдүк. 3 күндүк отдых минимальный 92 000 рубль турат экен бир адамга. Элестетиңиздер. Ошол отельге эртең 12 майда биз уже командабыз менен, менин командаман 5 адам болуп учуп кетип атабыз. Кудайым бурса уже чемодандарды жыйнап атабыз. Ушунчалык сонун мен өзүм эле кетпестен өзүмдүн командам менен кетип атканыма аябай сүйүнүп атам. Быйыл 5 адам болгон болсок, мен с уверенностью могу сказать, кийинки жылы менин командаман минимум 20 адам барабыз да. Андан келгенден кийин мен сиздерге ощущениялар кандай болду айтып берем. Нелерди көрдүк, нелерди жедик, кандай жерлерде жүрдүк да. Бирок мындай нерсени эч бир башка компания кыла албайт. Запомните, друзья, запомните, прям жазып алгыла. Компания Oriflame — это единственная компания в мире, дүйнө жүзүндөгү жалгыз компания, который өзүнүн консультанттарын менеджер убагынан чет жакаларга саякатка алып барган. Дүйнө жүзүндөгү бир дагы сетевая компания ушундай нерсеге курбу жетпейт экен. Бул билесиздерби канча акча турат да? Мисалы карап көрсөңүздөр, былтыры биз Хорватия мамлекетине барып эс алып келгенибиз үчүн мына жерде актта точно ясно көрсөтүп койгон канча акча жумшагандыгы. Жакындатып карасаңыздар, бул жерде менин актым бар, Абдрахманова Чачкей жана Айдарбеков Мирбектики бир семьяга. Бир адамга 137 357 рубль акча коротуп атат. Былтыры биз Хорватия мамлекетинин Шибеник шаарына барып эс алып келгенибиз үчүн. Мирбекке 137 000, мага 137 000. То есть получается, бир семьяга почти 270 000, да? Эми элестетип көрүңүздөр туугандар. Эгерде сиздер өзүңүздөрдүн чөнтөгүңүздөрдө 270 000 акча болгон болсо, сиздер барып эс алып келет белеңиздер ошол акчаны коротуп. Мне кажется, бизде ошончо акча болгондо дагы биз барып эс алып келе албайбыз. И тем более ал жерде компания уюштуруп бере тургандай мероприятияны биздин
жаныбыздан акча кетирип биз андай нерсени уюштура албайбыз. Себеби ал жерде көргөн, баскан, турган жерлер это вообще вот словами не передать да. Мен ушул акты мага бергенде ушунчалык ичимен ушунчалык толкундануу болду. Билесиздерби эмне үчүн? Мен өзүмдүн кымбат баалуу адамга айланып атканымды сездим. Значит, мен 137 миңдик отдыхка ылайыктуу экенмин. Бул только менеджерский конференцияда. А эгерде эртеге мен Золотая конференцияга барсамчы, анда мен канча сомдук адам болом? А эгерде мен Бриллиантовый конференцияга барсамчы, анда мен канча миллиондук адам болом? Мен ошол нерселерди элестетип алып, компанияны дагы ушунчалык ич-ичимен жакшы көрүп, ич-ичимен сыйлай баштадым да. Быйылкы жылы биздин бара турган мамлекетибизге канча акча коротот, биз али точно билбейбиз. Келгенден кийин бизге точно ушундай актка дагы кол койдурат. Мен сиздерге сөзсүз түрдө аны көрсөтүп берем. Так что компанияда ушунча 8 жол менен киреше тапса болор экенин билгенден кийин мен компаниядан айттым, мен вообще бул жерде бир аңкоо кыла албайт, анан бир жалкоо кыла албайт да, на самом деле. Если нормальный адам болгон болсо да, если грубо айтканда мындай мес иштеген жакшы адам болгон болсо, ушунча кирешенин түрлөрүн көрүп туруп, компаниядан ушунча жол менен киреше тапса болот экенин көрүп туруп, бул компанияга келип иштебей коюш, мне кажется, грех да. Мен ушул 8 түрдүү киреше, буну орусчасын 8 видов дохода деп коет. Качан билгенмин? Мен Мегафорумга баргам. Жаңы консультант болуп жүргөндө, анда мен даже директор боло элегем. Ошол жерде бир спикер чыгып сүйлөгөндө, сүйлөп атып, менин компанияга компаниянын качан менин көзүм ачылды дегенде, когда дейт Эдуард Васильевдин 8 видов дохода деген вебинарын көргөндө менин көзүм ачылды деп айтканда, мен ошону жаттап келгенмин да. Сиздер дагы ар түрдүү адамдарды угасыздар, ар түрдүү спикерлерди угасыздар да, бирок ошол спикерлерди просто так эле угуп койбоңуздар. Биз жөн эле отуруп алып сиздерге бул жерге жарым саат сайраган жокпуз. Ушул менин айткан выступлениямдан да, биздин ушул жерде вебинарда сүйлөгөн спикерлердин выступлениясынан кандайдыр бир өзүңүздөргө пайда алып калсын деген максат менен биз выступать этип сиздерге айтып берип атабыз. Мен ошону жазып келгенмин. Значит, 8 видов дохода дегенди мен да көрүшүм керек экен. Ал не деген экен? Вообще, что за вообще 8 видов дохода деп мен Мегафорумдан келерим менен YouTube'тан издеп таап туруп көргөнмүн. Көргөндөн кийин ушунчалык таң калганмын да. Неужели компания бизге ушунча жол менен киреше тапканга возможность берип атат? А эмнеге мен ушул нерселерди адамдарга жеткизбешим керек? Эмнеге мен ушул нерселерди мурун билген эмесмин деп. Эми вам вот такой вопрос. Сиздин канча таанышыңыз ушул мүмкүнчүлүктөрдү билет? Давайте өзүбүзгө суроо беребиз. Сиздин канча таанышыңыз ушул мүмкүнчүлүктөрдү билет? То, что компания Oriflame'де 8 жол менен доход алышты, сиздин канча таанышыңыз билет? Эсептеп чыгабыз, зерикпейбиз, эсептеп чыгабыз. Менин но билет, и но уга элек экен деп эсептеп чыгабыз прям. Хорошо? Экинчи суроо. Аларга ким ушул тууралуу жеткирип бериш керек? Ким айтыш керек? Ким айтып бериш керек ушундай компанияда 8 түр менен киреше тапса болот деп? Албетте биз, консультанттар, компаниянын партнерлору, биз айтып беришибиз керек ушул нерселерди. Туурабы? Сиз ушул бүгүн, ушул вебинардан кийин билдиңиз, компанияда ушундай сонун 8 жол менен да киреше тапса болот экенин сиз уже билдиңиз. Сиз эми бүгүндөн баштап эмнелерди жасап баштайсыз? Нелерди жасап баштайсыз? Давайте вот чаттардан прям активно жазып, отвечать этсеңиздер дагы мен өтө ыраазычылык билдирет элем. Ким бүгүндөн баштап эмнелерди жасап баштайт? Давайте шустро отвечать этебиз. Мен ойлойм, бүгүнкү вебинардан силер өзүңөргө керектүү жакшы маалыматтарды ала алдыңыздар деп, да? Эгерде түшүнүктүү болгон болсо, мен бир сыра перелистивать этип коеюн, а? Биринчи вид бул үнөмдүү,
экинчи вид, экинчи түрү бул сатуу жолу. Эгерде сиз сата турган болсоңуз 20% пайда калат. Үчүнчү кирешенин түрү бул өзүңүз жасаган товарообороттон 3%тен 22%ке чейин кайра кайтарып берүү. Төртүнчүсү бул командаңыз жасаган товарообороттон 3%тен 22%ке чейин кайра кайтарып берүү. То есть биз командабыз менен канча көп товарооборот жасай турган болсок, биз ошончолук көп чоң акчаларды ала алабыз. Бешинчиси бул компания Oriflame'дин маркетинг планындагы бонустар. $1000 $1,000,000 чейин. $1,000,000 десе, кээ жаңы киргендер чочуп кетпеңиздер. Бул компания Oriflame'дин маркетинг планындагы бар бонус. Бул бонусту алган адам бар. Еще ушул жерде дагы жазып алсаңар болот. Компания Oriflame это единственная компания в мире, который өзүнүн консультантына в качестве премии, только единовременный в качестве премии $1,000,000 белек кылган. Ни одна другая компания өзүнө мындай нерсени кыла албайт да, күчү жетпейт мындайча айтканда. $1,000,000 бир эле адамга берип койгон. Бул да болсо Россиядан чыккан, номер 1 в мире азыркы күндө Тамиля Полежаева деген. Силер компания жөнүндө айтып атканда ушул адамдарды, ушундай компаниянын мощный экендерин кошуп айта кетсеңиздер болот. Бешинчиси бул ситуацияга жараша бонустар. Ар түрдүү ситуацияга жараша. Алтынчысы бул автобонустар. Жетинчиси саякаттар, путешествия, да? Мне кажется, бардыңарга жагат. И вот саякаттар. Урматтуу партнерлор, эгерде бүгүнкү вебинардан өзүңүздөргө пайдалуу нерсени ала алган болсоңуздар да, когда-то мен дагы бир Эдуард Васильевдин 8 видов дохода деген вебинарын көрүп калып, ушул компанияга мен ушунчалык ишеничим, сүйүүм арткан. Чындыгында биз атайын ушул вебинарларды кыргыз тилинде өтүп атабыз, себеби көпчүлүгүнө түшүнүктүү болсун деп. Запись сөзсүз түрдө сакталат. Биз жөнөтөбүз, группаларыңыздарга түшүнүксүз болуп калган болсо, кайра кайталап көрсөңүздөр болот. Сиздер менен мен бүгүн Чачкей Абдрахманова болдум. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Эрте менен саат 8-де дагы сиздер менен мен өзүм учурашам. Темасын, ссылкасын группаларга жөнөтөбүз. Бардыгыңыздарга бейпил түн. Вебинарга катышкандарга чоң рахмат.